улгайган адамдарды кагып силкип улунушуп алып жатат жерибизди. Ушунчалык кокуйлатып какшатпай уга турган адам барбы дегибизде. Адамдардан кайрылган сөзүн угуп, бөлсөк назар Бишкектин четтерине, көзгө сайып көргөзүп бар чындыкты моюнга албайт, такасак да беттерине. Шаардын чете 11-райондогу автоунаа токтотчу орундарды алсак деп көз кырын салган экен, акыры жүрүп ал ойлору орундалды. Быйыл жазда мэрия элден талашты, бейбечара колдонуп жүргөн гаражды, өкүрүгүн угуп койбой жашоочунун өкмөт тарап жылмайыңкы карашты. Каттап алды өздөрүнө акырын, карапайым калктын жулуп колунан, кабат гараж тургузам деп план койгон, калды чыкпай ал планы оңунан. Бирок менен эки коян атабыз деп муну алды, дагы башкасын талашууда. 11-10 райондогу гаражды да кызыгып карашууда. Бирөө туруп кайра гараж кылабыз дейт, экинчиси элитный дом курабыз дейт, эч нерсеге түшүнбөй эле үчүнчүсү бул жерде парк кылсак деп турабыз дейт. Элге таандык болуп жүргөн жерлерде мэрия алып өкмөткө белек кылды. А өкмөтүбүз компанияга өткөрүптүр, гараж эмес, дом салары демек чынбы? Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.